Англияда акчаны көп төлөйт деп ойлошот баары эле. Бир нерсени эске алыңыздар достор. Бул жакта эгер саатын иштесеңиздер 8 сааттын акчасын төлөп берет, нормадан ашсаңыздар анда сиздер бонус көбүрөөк акча аласыздар. Бул жерде продуктунун баары эле кымбат. Анан караван алат, налог алат бул жерде. Нары бери басасыздар, анан сиздердин кыялданган, кырсында туруп кыялданган акчаңыздар чыкпай калат. Ошону эске алып, анан физически даяр болсоңуздар, анан келиңиздер. Кээ бирөөңүздөр жазып атасыздар, $1,500 бердим, $400 бердим, алдаттым дегендер. Эч кимге эч кандай акча бербейсиздер. Качан гана сиздерге кос номер келгенде, сиздер визой центрге очередке туруп атканда, ошондо гана сиздер визой сборканын акчасын төлөйсүздөр. Ал где-то 30 миңден 50 миңге чейин болушу мүмкүн. Алматыга барып келген проездиңиздер, анан соң бул жакта келгенде бир жумада айлык чыкканга чейин жашаш үчүн кичине бир аз акча аласыздар, анан билет туда обратно алып калышыңыздар да мүмкүн. Ал фермадан зависит этет. Өзүңүздөр эле кирип бекетте отуруп алыңыздар. Бул жакка келген соң сиздер үй бүлөңүздөргө кандай учурда болбосун, кайсыл абалда болбоңуздар, TransferGo приложениясы аркылуу оңой жана бат акча которсоңуздар болот. Акча которуп гана койбостон үй бүлөңүздөргө сиздер досторуңуздарды приложениеге чакырып, 50 евродай акча иштесеңиздер болот. TransferGo бат жана ылдам акча которуңуз. Каналга катталып, лайк басып, досторуңуздар менен бөлүшкөнү унутпаңыздар.